Түзоодо акысыз адвокаты программасы башталды. Студияда мен Мунара Матиева. Саламатсыздарбы. Комиссия мүчөлөрү менен таныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы Белем Райымкулов. Ошондой эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун координатору Үмүт Акимжанова. Жана коомдук телерадио берүү корпорациясынын юристи Максат Төлөнов. Бүгүнкү суроолорго Эрболот Иманкулов аттуу адвокат жооп берет. Ал эми эң алгач биз адаттагыдай эле өткөн көрсөтүүлөрүбүздө тандалып алынган телегөрүүчүлөрүбүз жөнүндөгү кыскача сюжетке көңүл бөлөбүз. Анда эмесе биздин өткөн жумадагы тандалып алынып адвокат менен акысыз камсыз болгон Уулкан Мамаева аттуу телегөрүүчүбүздүн иши жөнүндөгү кыскача сюжет. 2021 жылдын 12 декабрында Жибек жолу проспектисинин дал ушул жеринде тазалык ишканасынын жумушчусу Ашимов Кубатбекти автоунаа сүзүп, ал окуя болгон жерден ооруканага жетпей көз жумган. Бала машинадан аябай обгон алып өтүп туруп эле мен жолдошум ушул жерден урган. Урганда оң тарап бетти немеге тийген, машинага тийип, бар жерин түгүнө чейин иргип барган. Дал ушул жерде жатып калган байкуш. Балким тез жардам батыраак келсе, жолдошумдун өмүрүн сактап калат беле деген ойдо да. Өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, 6 баласы менен жесир калган Уулкан Мамаева тазалык ишканасы тараптан болгон мамилеге нааразы. Ал биздин көрсөтүүгө кайрылып, адвокат менен акысыз камсыз болду. Бул жерде деген ДТП болуп атпайбы? Ошол экен жана схемаларында көрүшүбүз керек. Мен мындай угушуман караганда жанакы айдоочу мас абалында болгон деп атат. Анан бар жүрдөгө келип туруп ошол прям түбүнөн түшкөн. Булардын деген жана тех безопасность нормалары бар экен. Ал деген жана бар жүрдөн 1,5 метрге чейин ошо жанакы ошол жерде тазалаганга милдеттүү экен. График работа деген бар экен. График работасын карасам деген 3-төн саат 8ге чейин ошол жерди тазалап бүтүш керек болчу экен. Жибек жолун көрсөтүлүп турат. Ошол жакта көчөлөрүн так жазылган экен. Убактысы, ошол убактысында, то есть бул иш маалында каза болгон окуя болуп атат. Ошондуктан тазалыктын деген бул жабыр кылган адамдын үй бүлөсүнө деген толук деген көмөк кылып, жардамдарын берип, андан тышкары жанакындай компенсация акчасын төлөп беришке милдеттүү. Андан тышкары камсыздандыруу маселеси боюнча да көйгөйлөр бар экендигин айтат. Биз баягы страховкага кол коебуз жылда эле. Ошол былтыркы 2021 жылкынын коюлган немеси жок болуп атат. Кол коюлган кагаздар кандайча жок болуп кетет. Жылда эле коебуз ошол немени. Ал жок болсо бизге төлөп бербейбиз дегендей кылып атышат да буларчы. Тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан мыйзам бузуулар болуп жатса, ал сөзсүз аныкталат. Ал эми бизге кайрылган жараныбызга толук квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлөт. Иштин жүрүшү боюнча кийинки берүүлөрүбүздө толук баяндайбыз. Балким сиздин дагы көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйүңүз бар чыгат. Бизге байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болуңуз. Акысыз адвокат долбоору колго алган ишке сөзсүз мыйзам чегинде чекит коюлат. Бизден WhatsApp номерибиз аркылуу келген алгачкы суроолордон бирөөсүн окуйм. Саламатсызбы, менин атым Абдылдаев Анарбек. Мен сиздерге кайрылганымдын себеби 2019 жылы Майрам деген келинге үйлөнгөм дейт. Ал мени Москвага алып кетти. Ал жактан жакшы результаты көрсөтүп, жакшы иштеп келдим. Мен иширетүүчүмүн дейт. Ал жакта 3 жумушта иштедим. 1 жыл иштеп, акырында жүрбөй калдым дейт. Жакшы таптым. Келип машина алдым. Эми ошону өзүмө бербей жатат дейт. Москвадан келгенден кийин мен андан кетип калдым. Мен түшүндүм анын ою мени пайдалангысы келген аял экенин дейт. Анан азыр барып мен ошол машинаны ала албай жатам дейт. Бул жана бүгүнкү зордук, зомбулуктун тескерисинче экен. Эркектерден эмес, аял затынан запкы жеп жаткан эркек жараныбыз жазып жатыптыр. Бул эмне кылыш керек ошол машинасын алыш үчүн? Бул жерде деген мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин негизинде эгер бул жубайлардын никеси жарандык актылар, абалдык актылардын каттоо бөлүмүнөн каттоо өтсө, анда нике учурунда алынган бардык мүлктөрдүн бардыгы ал
ошол үй бүлөнүн жубайлардын чогуу мүлкү деп эсептелинет, аны сот аркылуу бөлдүрүүгө мүмкүн. Түшүнүктүү. WhatsApp номериңиз аркылуу кийинки келген суроо: акысыз адвокат көрсөтүүсүнө кайрылуубуздун себеби менин жалгыз балам Таалайбек уулу Тилекти 2018 жылдын 9 январь күнү кечинде тааныш кызы Дайырбек кызы Дамира жолугууга чакырган дейт. Балам Тилек Дамирага жолугам деп үйдөн кеткен эле. Болжол менен кечки саат 9 чамасында тааныш кызы Дамира энеси Ногойбаева Миргүлдүн соткасы менен Тилек өлүп калды деп кабар берген дейт. Эртеси 10 январда атасы катары моргко барсам, прокурордун орун басары Асанов Куандын мага жасаган мамилеси өтө капа кылды. Балам өлүп, айламды таппай жүрсөм, каткырып күлүп, силер минтип жүрөсүңөр. Мен Дамираны Бишкектен күчтүү адвокат жалдасам дагы куткарып алам. Колуңардан эмне келет деген сөзүнө туруп, ошол тергөө ишин жүргүзгөн жок, сотко дагы жеткен жок дейт. Бул жалган документ менен бүтүрүп кошту дейт. Баламдын киши колдуу болгону көрүнүп, денеси жанчылып, тытылып, мойнунда бармактар менен муунтканда калуучу кан уюган тактардын калышы дейт. Курткасынын артындагы ныгырылган топондун калдыгы, ич кийиминин курткасынын каны далил болуп турса дагы кызга таарынып, өзү асынып өлүп алды деген жыйынтык чыгарып коюшкан дейт. Мен өзүм карапайым кароолчу болгондуктан бул ишке убагында адвокат жалдай алган жокмун. Мына ушул иште кантип акыйкаттыкка жетсек болот деген экен. Бул жерде сотко чейинки өндүрүштү кыскартуу жөнүндө токтом менен таанышкандан кийин толук жооп берсе болот. Ошондой эле бул жерде эгер жабырлануучу тарап тергөөчүнүн токтому менен макул болбосо, аны прокурорго, эгер прокурор анын даттануусун канааттандырбаса, жогорку турган прокурорго же болсо сотко даттанууга укуктуу. Ошондой эле бул жерде толук маалымат бериш үчүн соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен таанышуу керек. Эгер ал жерде өзү өлүп калды деген соттук медициналык эксперттер тиянакка келишсе, анда комиссиялык тартипте экспертизаны дайындап, ошондой эле сот органдары аркылуу эксгумация жасап дагы тергөө амалдарын жүргүзүүгө мүмкүн бул жерде. Эми бул жерге кеңеш берип кетчү жагдай, буну өзүңүз жалгыз жасай албайсыз. Бул жерге адвокат жалдооңуз зарыл деп эсептейм. Түшүнүктүү. Биздин түз байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар, анда кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Угуп атасыздарбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айтсаңыз. Мен сурам, азыркы учурда иштеген адвокаттардын баардыгы акча жейт, алар таза иштебейт. Буга чейин иштеген адамдарды көргөн жокпуз. Баардыгы акчага малым калышкан. Адвокаттарга мен көп ишенбейм. Ушул менин суроом. Ушул айтат турган сөзүм. Көп адвокаттар бар андайда. Эч кимди эчтеке кыла албайт. Чоң рахмат. Мына ушул боюнча анда адвокатуранын адвокаттар кеңешинин төрагасы Билем Райымкулов мырза жооп берип койсо. Саламатсызбы, урматтуу мына телекөрүүчү, сиз суроо бербейли өзүңүздүн сунушуңузду, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып койдуңуз деп эсептейм да. Негизинен эгерде сиз кандайдыр бир адвокатка нааразы болуп, ошол жана акча жеп алган болсо, сизден бир кандайдыр бир сиздин менен келишим түзүп, ошол акчаңызды толук кандуу иштеп бербеген болсо, бизде Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын астында өзүнчө этика комиссиясы бар. Ошол жерге арыз жазсаңыз болот. Жана ошондой эле адвокатура өзүн өзү башкаруучу орган болуп эсептелет. Эгерде комиссиянын чечимине макул болсоңуз, демек адвокаттар кеңешине андан ары кайрылса болот. Анан мен айтып кетейин деген бир оюмду өзүмдүн. Негизинен жалпы Кыргыз Республикасы боюнча адвокаттар баардыгы элге укуктук сабаттуулугун жоюп, адвокат
жардам берип келет. Эгер адвокаттар болбогондо бул биздин соттук укуктук системасындагы азыркы реформалардагы эч качан жүрбөйт эле. Эң биринчи адамга кыйналып атканда жардам берүүчү бул адвокат болуп эсептелет. Анан мүмкүн сиз эми өзүңүздүн наразычылыгыңызды айтканыңыз мүмкүн ошондой бир эки жоопкерсиз анча мынча баягы юрист көптөр адашып алып атат да, адвокат менен жанагы юрист же болбосо башка бир өзүн өзү мен адвокатмын деп жалган айткан адамдар да көп. Мына арыз түшүп жатат, биздин адвокатурадагы көптөгөн арыздар түшөт, ушу сиз айткандайчы, именно ушу акча алып мынтип анан бербей кеткен деп. Анан караштырып териштирип келсек, ал адамдар, ал инсандар керек болсо адвокат болуп чыкпай калат. Алар жөн эле керек өзүн адвокатмын деп тааныштырып алып, башка бирөөлөрдүн алдамчылык менен акчаларын алып алып, анан ошо биздин адвокаттардын аброюн кээде чүрүп коюп атат. Туура түшүнүңүздөр. Ошол себептен айтып кетким келет. Чынын айтканда адвокаттардын ролу өтө жогору. Биздин мына укуктук мыйзамдуулук үстөмдүктү биздин республикабызда ишке жүзөгө ашыруу боюнча адвокаттардын ролу өтө жогору, урматтуу телегөрүүчү. Чоң рахмат, кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сурооңузду айтсаңыз, сиз түз байланыштасыз. Мен Анара. Мен 14-жылы автоунаа алдатып койгом да машинистерге. Жакшы угулбай жатат. Үнүн бир аз чоңойтуп коесузбу? Студияга угулбай жатат. Жакшы угулуп атабы? Катуураак сүйлөсөңүз. Мен 2014-жылы машинамды алдатып койгом. Анын адвокат жалдап, мен бул адвокаттар культурный мошенниктер өздөрү. Мен адвокатка эч качан ишенбейм. Мен ошол сот чечиминде мага машинаны өндүрүп берилсин дебей, акча өндүрүп берилсин деп чыгарып койгон. Анан мен Сыдыков Урмат Мамадюсупович деген адвокатты жалдадым. Ал сразу үйүнөн даярдап келип, мага кол койдуруп алган. Мен $1000 бересин, мен өндүрүп берем, сразу штрафстоянкага токтотуп берем машинаңызды деди. Мына сот чечими туура эмес чыгып койду. Мен машина менин атымда экөөтең. Менен бир айга рассрочка калып туруп, мошенниктер сатып жиберген. Машина менин атымда. Сот мага ушундай туура эмес чечим чыгарып койду. Акча чыгарып берсин, өндүрүлүп берилсин деп койду. Анан мен адвокат издеп жүрүп, ошол адвокатты тапсам, кол коюп бериңиз. Алар лишь адвокаттар кол коюп алыш керек экен да. Возврат болбойт деген. İşteyip iştebeybi bolboyt деп. 4 ay жүрсе эч кандай мага иш аткарып берген жок. Штрафстоянка коюп дагы берген жок. Анда мен токтоттум, акчамды кайрып бериңиз деп, мына жазып турбайбы деди. Мына акчам кайтарылбайт деген немеге мага кол койдуруп алган. Ал ишти кылбай туруп, даже сотко заявление жазган жок. Штрафстоянка токтотуп турсун машинамды. Мен азыр адвокаттарга эч кандай ишенбейм. Бул мен адвокатурага да кайрылдым. Прокуратурада кайрылдым, сотко дагы бердим. Негизи эле акча төлөнгөндөн кийин адвокат өзүнүн ишин толук алып барбаса, аны кайтарып берүү жагы кандай каралган? Бул маселе боюнча мен дагы жооп берип коеюн. Негизи жана азыр айтып кеткендей, адвокатка нааразычылык болсо, эжекебиз, бул эжекебиз фамилиясын толук айтпай калды, Мухамеджанов дегенби адвокат. Мен толук укпай калдым, бирок 2014-жылы болгон окуя экен да. 2014-жылы биздин адвокатура өз негизи түзүлө элек болчу. Декабрдын 27-синде 2014-жылы биринчи жолу ошондо регистрация кылып адвокатура өттүк. Буга чейин ошол жылдардагы адвокаттар өзү разрозненный, ар ким өзүнүн ишмердүүлүгүн, адвокаттык ишмердүүлүк жүргүзчү. Ана мына 2015-жылдан баштап толук кандуу. Ошондон баштап мына адвокатура иштеп баштады. Ошол себептен адвокаттарды дагы мына тартипке чакырып, мынакей жоопкерчилигин жогорулатып, биздин өзүн өзү башкаруу профессионалдуу коомчулук иштеп келе жатат. Демек ошол күндөн баштап эгерде ошол адвокат сиздин машинаңызды натуралай кайтарып бере албаса дагы, акчалай кайтартып берген экен. Акчаңызды өндүрүп берген экен. Демек бир какой-то бир ошол жерде биз адвокат чечкен жок да аны сот чечти. Адвокат
сизге квалификациялык гана юридикалык жардамды берди ошол. Ошол өз убагында жардам берип, ошо сизди сопровождать этип, ошо ар бир сотто жогорку сотко чейин мүмкүн ушул чечимдери бардыр. Ошол себептен мен айтып кетейин дегеним, эгерде нааразы болсоңуз ушул адвокатка бир жазсаңыз бизге, биз жакшылап мен өзүм контроль кылып карап көрөйүн муну дагы. Мүмкүн бир мүчүлүштөр бардыр чынында. Адвокатка нааразы болгон. А так негизи мына азыр биздин адвокатура институту толук кандуу жаңы иштеп, мынакей көптөгөн мына адвокаттарыбызды дагы жоопкерчиликке тартып, лицензиясын ажыратканга чейин, токтотконго чейин барып, жана башка дисциплинардык жоопкерчиликке тартууга чейин барып жатабыз. Түшүнүктүү, мен дагы жалпы телекөрүүчүлөргө айтып кетем, эгер сиз кайсы бир адвокаттын ишине нааразы болсоңуз, факт менен жогоруда айтылган Кыргыз Республикасынын адвокатурасына кайрылсаңыздар болот. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз? Алло. Эже, сурооңузду айтыңыз. Алло. Мен да Бишкектен кайрылып аттым элем. Бизге дагы ушу акысыз адвокат керек болуп жатты эле. 3-4 жылдан бери биз да ушу адвокатка муктаж болуп жатабыз. Себеби 2-3 жолу кайрылган адвокаттар бизден акча алып, анан ошол боюнча биздин ишибизди деле тактап бере алган жок. Ошол себептен мага окшогон адвокатка муктаж болгондор да көп окшойт, нааразы болгондор да көп окшойт. Сиз ишиңизди айтсаңыз, эмне иш болуп атат? Биз жөн эле экинчи линиядагы телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, биз угуп атабыз, сурооңузду айтсаңыз. Биз сизди угуп атабыз, катуураак сүйлөсөңүз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен ушул суроо берейин деген себебим. Мен ушул суроо берейин деген себебим адвокаттардын жакшы иштегендери бар, жаман иштегендери бар. Себеби мен акчанын салатырында мындай болду. Азыр адвокаттар карып пенсияга чыгып калса да иштей берсе болобу? Биринчи суроом, экинчи суроом. Ушул менин жалдаган адвокатым ишин алтарабаган үчүн мен башка адвокатын кайлайын өзүм билем деп ошол башка которсом, ошол мен өкмөттөн даярдалган, өкмөттөн берилгенмин деп сүйүүгө чейин жаңгак кылып, баягы менин адвокатым көп колдук кылып, ишимди токтотуп койду. Экинчи. Үчүнчүсү, менен ошол алып барган адвокат, менин ишимди алып барган адам айтты, мен сенин ишиңди кыла албасам, мен акчаңды кайтарып берем деди. Бирок кайтарып берген жок. Ошол эле убакта биздин айылдан дагы 3-4 аял үчүн чалып кыйналган убакта алдын дагы 70-80 миңден акчасын алар жакшы болгон жок. Телефон өчүрүп койду. Ошол менен ачтым. Ошол 6 жыл, 7 жылдан кийин көрдүм, бирок укпадым. Ошого ким жооп берет? Эл деген күйүп атат, айламайындар. Элдин өсүп туңгуп, аябай кыйналган убакта элден айдан акчаны алды дагы өздөрүнүн балдарын окутту. Чоң рахмат. Бүгүнкү суроолор көбүнчө эле адвокаттардын ишмердүүлүгү боюнча келип жатат. Бул суроолорго жооп болду деп эсептейм жогоруда. Кийинки биздин дагы кийинки телекөрүүчүбүз байланышка чыгып калды. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Мен Бишкектен чалып атам. Студияга жакшы угулбай атат. Биздин үн режиссерубуз. Чоңойтуп коесузбу үнүн? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Мен Бишкектен чалып атам. Катуураак сүйлөйсүзбү, эже? Саламатсызбы? Ошентип катуураак сүйлөңүз, эже. Саламатсыңарбы? Бишкектен чалып атам. Угуп атабыз.
катуу. Менин суроом дагы ушу эме адвокаттарга байланыштуу да. Угуп атабыз. Факты боюнча айтсаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул жакта көптөгөн биздин телегөрүүчүлөрүбүз өздөрүнүн иши боюнча адвокат жалдаганбыз. Сурооңузду угуп атабыз, улантсаңыз. Ошо ТСЖ боюнча биз адвокат жалдаганбыз да, биздин үй боюнча. Анан 2 адвокат акча төлөп берип, жыйынтыгында бардык ишке өзүбүз чуркадык да. Гос регистрга, в общем, бардык жерге өзүбүз чуркадык. Анан кийин биз ошо акчабызды сотко деле барып катышып, биздин укугубузду коргоп деле беришкен жок. Түшүнүктүү, бүгүн эмнегедир адвокаттарга нааразы болгон телегөрүүчүлөрүбүз көп экен. Кийинки суроону кабыл алабыз. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айтсаңыз, кыска, анан бат сүйлөсөңүз. Мен кайынсиңдим тууралуу чалаттым эле. Кайынсиңдим турмушка чыгып, 5 жыл болгон. Сизди угуп атабыз, токтобой эле улантып берсеңиз, биздин убактыбызды алып атасыз, эже. Кайынсиңдим 5 жыл мурун турмушка чыккан эле, экинчи турмушу болуп. Анан турмушка чыгып, күйөөсүнө 2 бала төрөп берди. 2 бала төрөгөндөн 3-чү боюна болгондо кайынсиңдим кул шутулар менен ажыратып салышты кайынсиңдимди. 2 баласын тартып алышып, кайынсиңдимди ажыратып, жолдошу биринчи аял менен жашап алды, балдарын бербей. Кайынсиңдим сотко арыз жазды эле. Адвокаттардын чакча кирет дешип, кайынсиңдимдин карабай коюшту. Демек, сиздин кайынсиңдиңиз ошол 2 баласын ала албай жатат, Маселе ушундабы? Ооба. Сизге суроо түшүнүктүүбү? Чоң рахмат сурооңузга. Мен жалпы телегөрүүчүлөргө кайрылып кетем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин убактыбыз чектелүү. Канчалаган миңдеген адамдар бизге байланышка чыга албай күтүп отурушат. Ошондуктан байланышка чыкканда сурооңузду тактап, кыска, жыйынтыктуу кылып даярдап алып, анан кийин тез убакыттын ичинде бергенге аракет кылсаңыз, жооп берип коесузбу? Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин негизинде ар бир ата-эне өзүнүн балдарына тең укуктуу. Эгерде ата-энелердин ортосунда кандайдыр бир баласынын жашаган жери ошондой эле жолугушуу убактысы боюнча талаш тартыш болуп жатса, аны сот чечет деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул жерде айтып жатат, уже биринчи инстанциядагы сот чечим чыгарыптыр деп. Эгер макул болбосо, аны жогорку инстанциядагы, экинчи жана үчүнчү инстанциядагы сотторго даттанууга укуктуу. Ошондой эле айтып кетчү жагдай мыйзамда, үй бүлө кодексинде атасы менен же энеси менен жашаш керек деген так жазылган эмес. Кайсы ата-эне менен туруктуу жашаш керек, ошондой эле кайсыл ата-эне кайсыл убакта балдары менен жолугуп туруш керек, аны сот өзү чечет иштин жагдайлары боюнча. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Алло, мен 2018 жылы үй сатып алдым эле. 19-жылы барып, карызы жок экенби деп текшерсем, базада ал үй жок болуп чыкты. Түшүнүп атасыздарбы? Түшүнүп атасызбы? Ооба. Анан кийин азыр эми ошол жерде, ошол үйдө 30 000 сом карыз бар экен мага чейинчи. Ошону мени төрөйсүн деп атат да. Мен ошого макул эмес болуп атам. Ошону кандай чечсе болот? Суроо берсе болот да. Бериңиз. Айтыңызчы, сиз сатып алуу келишимин түздүңүз беле? Үйдү сатып алуу келишим түзүлгөн, оформление болгон. Бирок свет боюнча каттоодон өткөн болчу, Каттоодон өткөн.
эми бул жагдайлар боюнча сиз ошол үйдү сатып алып жаткан эле чектерин текшерип алышыңыз керек болчу. Эми бул жерден сиздин шалаакылыгыңыз деп айтып койсо болот. Эгер азыркы учурда ошол мурунку ээсинен акчаны өндүрүш үчүн сиз сот органдарына кайрылууга укуктуусуз. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин негизинде. Бул үй базада жок болуп чыкканда мен реске баргамда, реске барсам, бул үй учетто жок, жөн эле счетчик экен да, счетчик илип коюптур, базада жок экен бул счетчик. Бул жерде эгер базада жок болсо, анда ошол сатып алуу келишими түзүлгөнгө чейинки убакытта ушул адам жашаган, ушундай болгон деп туруп, сиз ошол реске арыз жазсаңыз болот, и ошол жактан чечип берет. Эгер алардын чечимине макул болбосоңуз, анда сот органдарына жана укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуусуз. Чоң рахмат, жооп түшүнүктүү болдуго. Кийинки телегөрүүчүбүз дагы байланышка чыгып калды. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз, саламатсызбы? Мен Ысык-Көл областынан чалып атам. Былтыр жайында атамды тиги жол жасап иштечи, сигналщик болуп. Анан шаарда деген бир элге таанымал кишинин баласы мына Матбалап абалында келип атамды коюп кетти. Атам ошол эле күнү жан берген. Анда эми документтин баарын тигилер акча берип бүт, атамды күнөөлөп коюшту. Менде өйдө жакта таанышым жок, мына ошол ишти алып бара албай атам. Кимге кайрылам, кимге жардам сурайм? Апам да кайтыш болуп калган. Же жумушум жок, үйдө кыйын акыбал болуп атат азыр. Элдер келет, ашка малын союп жеп кетет, сыртын жеп кетет. Мен болсо тигилерге тилим өтпөй атат. Алдыгы адвокаттардын төрагасынын номерин мага берип коесуңарбы, же кандай бир байланышып жардам берсеңер болот эле. Сиздин аты жөнүңүз ким? Айтып коюңузчу. Акимкан уулу Турдубек. Акимкан уулу Турдубек. Суроо түшүнүктүү болдубу сизге? Ооба, бул жерде эгер сиздин атаңызды күнөөлүү кылып койсо, сиз ошол сот өндүрүшүн же сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүп жаткан укук коргоо органдарына кайрылып, токтомдун көчүрмөсүн алып, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү катары ошол токтомго даттануу келтирүүгө укугуңуз бар. Эми бул жерде жөн эле токтом эмес, токтом соттук экспертизалардын негизинде чечилет да, ошол экспертизанын корутундусуна ойлоп жатам, ошо сиздин атаңыз күнөөлүү деп алар корутунду чыгарып койгон окшойт. Эгер ошол корутунду менен макул болбосоңуз дагы, сиз комиссиялык тартипте дагы бир экспертизаны дайындоого укугуңуз бар. И ошол экспертизанын негизинде дагы ал укук коргоо органдары кандайдыр бир жыйынтык иш боюнча чыгарышы керек. Ошол бул райондогу бүт тергөөчүлөр ошол эле экспертизанын баары азыр тигил акча алып алып тигилердин сөзүн сүйлөп атат азырчы. Менин таанышым жок, эчтеке кыла албайм. Кайсы район? Ысык-Көл району. Ысык-Көл району. Атаңыз канча жашта? Атам 57 жыл болчу. Эртең менен 7-де жумушка барган, 8:30 коюп кетип атат. Эми ал кишилердин элге таанылган кишилер, аларды бияктан айтып эле коеюн. Эмесе бир байланышсаңар бир айтып берем болгондой. Сиз кошумчалайм деп атасызбы? Мен кошумчалап коеюн. Сиздин сурооңузга чоң рахмат. Турдубек мырза, сиздин сурооңузду түшүндүк, баарын уктук. Эми бул маселе боюнча өзүнчө менин телефонумду сурап калдыңыз, мен берем. Передачадан эмес, мына ушул суроону мүмкүн биз жыйынтык менен кесиптештерим мүмкүн тандай чыгарбыз суроону. Себеби непосредственно ушу теле көрүүдөн суроо бердиңиз. Апаңыз да кайтыш болуп калган экен, өзүңүздүн дагы жанагы критерийге
туш келет экенсиз, буюрса эми ошону көрөбүз. Анан кийин сиз менен непосредственно мен өзүм байланышам. Чоң рахмат. Бизден WhatsApp номерибизге дагы чалган, жазган телегөрүүчүлөр өз абдан көп окуп койгула деген наразычылыктарын дагы айтып атат. Бирок биздин WhatsApp номерибизге келген ар бир суроо комиссия мүчөлөрүнө чыгарылып, колуна тапшырылып жатат. Ал суроолор дагы сөзсүз каралат. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен 2013 bir ayal менен үйлөндүм эле, 2015 ажырашып кеттим. Анан Аламинский районунда жашайм, село Таштөбө. Барып сотко бердим эле. Мен адвокат деметпей элечи. Эсем ал 2 жыл сүйлөдүм, мени да таштап ошол боюнча таштап койсун. Койду. Аны менен жашабаганыма 6 жыл болду. Кантип чечсе болот? Ошол аял менен ажыраша албай атасыз, никеңизди кестирип. Ал Кыргызстанда жок. Бири айтат Германия, бири айтат Турция. Ортоңордо балаңар барбы сиздердин? Жок. Үч эле жыл жашап, эчтеке жок. Эчтеке жок экен. Чоң рахмат. Бул жерде деген никени бузуу боюнча доо арызды жоопкердин башкача айтканда аялыңыздын жашаган жерине бере аласыз. Эгер аялыңыз Кыргыз Республикасынын аймагында жашабаса, анда анын акыркы жашаган жерине доо арыз бере аласыз никени бузуу жөнүндө. Берген. Акыркы жашаган жерине берген. Азыр уже 6 жыл өтүп кетти, мен уже бергенден эле тажап калдым. Улам Аламединский сот чакырат, кичтача тиги чакырган неметет бүт толтурат жанында. Просто тажап калдым, муну кандай адвокат жалдап демесе болот. 6 жылдан бери чечсе оңой болот болсо керек. Эми мен ойлоп жатам, ошол сот ошо сиздин мурунку аялыңызды издөө амалдарын жүргүзүп, убакыт созулуп кеткен болуш керек депчи. Жок, издеп бүткөн. 7 областтан иштеп таппай болгон. 7 областтан таппай. Жок, эчтеке дайын жок. Айтып атпаймынбы, тиги бир айтат Германия, бир айтат Турция деп, анан кийин 6 жыл болуп кетти, эмне экенин билбей атам да. Просто башымды ошосом болот эле. Эми бул жерде мыйзамда көрсөтүлбөгөн сизге кеңеш берип кетейин. Ал ишти сиз ошол судьядан кароосуз калтырып, кайра дагы бир жолу доо арыз берсеңиз, мүмкүн башка судьяга түшүп калат, башка судья башкача чечим чыгарып берет сизге. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Чоң рахмат сурооңузга. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен бир алимент боюнча кайрылайын дедим эле сиздерге. Менин агамын келинчеги ажырашып 3 баласы менен. Анын аялы Россиядан үй алган балдарына. Ал жактан пособие алат. Еще балдарына. Еще аялынан азыр данное время жесткий алимент требует этип атыптыр. Ошону түшүндүрүп койсоңуздар, кандай кылып, не кылып, бир жерден жумушка кирип, неметсек айлыгын жетишпейт деп баягы сот неметпей атыптыр да. Суроосу түшүнүктүү болду сизге. Чоң рахмат сурооңузга. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 85 жана 86 беренелеринин негизинде ар бир ата-эне өзүнүн жашы жетелек балдарын багууга милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Эгер алар мамлекет тарабынан кандайдыр бир жөлөк пул алабы же пенсия алабы, ага карабастан ар бир ата-эне өзүнүн жашы жетелек 18ге чыкканга чейин баласын багууга милдеттүү. Ошондой эле сиз эгер баласы 21 жашканга чыкканга чейин, эгер ал окуу жайларында контрактта окуп жатса, ошонун жарым баасын төлөөгө милдеттүү деп да мыйзамда көрсөтүлгөн. Дагы бир айтып кетчү жагдай, эгер ошол атаны же энени ата-энелик укуктан ажыратса дагы, ал ата-эне
мыйзам чегинде алимент төлөө милдетинен бошотулбайт. Кийинки телекөрүүчүбүздүн дагы суроосун угалы, саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, сурооңузду айтсаңыз болот. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен сокулуктан чалып аттым элем. Сурооңузду айта бериңиз, токтобой. Сокулуктан чалып аттым элем. Ошо менин кызым деген 2 кызы бар. Анан күйөөсү деген көрсө фальшивый ЗАГС жазатыптыр үйлөнгөндө. Анан азыр экөө ажырашабыз дегенде кызым деген сотко алиментке берсе деген соттон ЗАГСысы фальшивый болуп чыгып калды. Билгениңерди кылып алгыла деп койду кайненеси дагы, күйөөсү дагы. Эми 2 кызына алимент да төлөбөйт, жардам дагы бербейт. Мен болсо өзүм оорукчан кишимин, инвалидмин 2 группанын. Жалгыз эле кызым мынакей. Жалгыз балам 2 жыл болду каза болуп калганначы. Анан эми ошону кандай кылсам болот? Отцовстводан лишать этсек болобу ушул күйөө баламды? Фамилиясы? Эже, сиз Уметова. Фамилияңызды айтып койсоңуз? Уметова. Уметова, Атыңыз? Атым Бурулкан. 2 жылдан бери мына эч жардам бербейт кыздарына. Окубаса үйдө отура берсин деп койду. Сиз байланыш телефонуңузду айтып коесузбу бизге? 556 71 03 12. Дагы бир суроо. Сиз ошол балдардын туулгандыгы жөнүндө көйлүгүндө атасы деп атасы деп жазылып калган. Анткени кызым билген жок да фальшивый экенинчи бул. Тетиги кайненеси дагы алар Россияда жүргөн кезде Оштон Баткенден Жалалаттан жазатыптыр ал эменичи свидетельство ЗАГСынычы. Чоң рахмат, эже, сурооңуз түшүнүктүү. Бул жерде деген айтып жатат, что туулгандыгы жөнүндө көйлүгүндө атасы деп жазылып турат дейт. Алимент өндүрүүгө никелешүү жөнүндө документтин жарактуусу же жарактуулугу ал жерде эч кандай каралбайт. Алиментти деген 3 күндүн ичинде эле сотко арыз кайрылса 3 күндүн ичинде соттук буйрук аркылуу өндүрүүгө мүмкүн. Ошол никени бузуп жатканда ошол никелешүү жөнүндө документтин жарактуулугу каралат. Түшүнүктүү, демек сиздин маселеңиз чечилчү маселе, эже, ыйлабаңыз, кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы, сурооңузду айтыңыз. Саламатчылык. Мен суроом 17-жылы биз саламатчылык. 17-жылы биз машинебизди саткык эле Аддей үлгүсүндөгү. Кызым ооругандыгына байланыштуу сатканбыз. Андан кийин эле ал оформить этип алам деп ал бала. Оформить этейин десе неме болуп калыптыр. Залогдо машина болуп калыптыр. Ошо бойдон ал залогдо стоянкага туруп калды. Мен сотко кайрылдык. Бизден азыр пенсиядабыз. Пенсиядан акчабызды кармап атат ал машинени. Машина 2 жыл турду. 2 жыл тургандан кийин өкмөткө өтүп кетти деди. Өкмөткө өтүп кетип, ошол бойдон колубузга тийбей калды. Эми пенсиябыз төлөнүп атат. Же машинеден жок, же акчадан жок калдык. Силер башка бирөөгө саткансыңар, Адвокатка муктаж болуп атабыз. Өзүм тоголок жетимдерди багам. Кызым да күйөө балам да экөө тең. Машинаңызды сиз саттыңыз беле башка бирөөгө? Ооба, башка бирөөгө саткам машинени. Түшүнүктүү. Баягы доверенность менен сатканбыз да, 1,5 жыл убактысы бар болчу. Ошо менен жүрүп оформление кылайын дейт. Оформить эте албай калыпты. Барып да ошо залогдо экен деп кармапты. Ээси түрмөдө болуп атат азыр. Түшүнүктүү. Сизден аты жөнүңүз ким, эже? Байланыш үзүлүп калды. Жооп берип койсоңуз. Бул жерде деген эми
эмненин эсебинен ал машинаны кармап аткандыгы бизге белгисиз болуп калды. Мен ойлоп жатам, машинанын катышуучу менен жол кырсыгына кабыл алынып, ошонун себебинен бир төлөмдөр жүрбөй калды окшойт. Ошондуктан пенсиясынан акча алынып аткандыр. Бул жерде кылдат изилдеп туруп, анан кийин толук жооп берүүгө мүмкүн. Биздин убакыт соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу акыркы телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. У меня один вопрос. Я пустила пятикомнатную. Что? Я пустила квартиру пятикомнатную адвоката Кукоеву. И в 2002 году она для защиты наших интересов семьи. И этот адвокат, пользуясь нашей доверием, обманным путем завладела 5 квартирами семьи Рыспаевых. И мы в течение 20 лет бьюсь, не могу найти эту правду. А она 20 лет живет в 5-комнатной квартире отца, персонального пенсионера. Мало того, еще 4 квартиры забрала. Это 2 квартиры мои, 1 квартира моего сына, 1 квартира моей мамы и квартира отца живет 20 лет. Спасибо за вопрос. В данном случае, если от вашего имени была выписана доверенность, то вы имеете обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительными этих доверенностей или доверенности. И в последующем случае, если на основании этой доверенности были оформлены какие-либо сделки, также вы имеете право оспорить данную сделку. Но и с 2002 года уже столько времени, там уже прошли сроки исковой давности. Но для этого необходимо изучить материалы и дать полный ответ при изучении материалов. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Мен бизден комиссия мүчөлөрүнө убакыт берем. Бүгүнкү бизге байланышка чыккан телегөрүүчүлөрүбүздүн арасынан 2 же 3 телегөрүүчүбүз тандалып алынып, адвокат менен акысыз, камсыз болушат. Мен телегөрүүчүлөргө кайрылып кетсем, бизге абдан көп телегөрүүчүлөрүбүз, жарандарыбыз жазышат. Тилекке каршы биз баарына жооп бергенге физикалык жактан жетишпей жатабыз. Бирок бүгүнкү телегөрсөтүүдө сиз байланышка чыга албай же сурооңузга жооп ала албай калсаңыз, анда кыжалат болбоңуз. Биз ар жума сайын жума күндөрү кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө эфирге чыгабыз. Андыктан кийинки аптаны күтүп, кайрадан бизге байланышка чыгып, кайрадан жаза берсеңиз, бир күнү сиздин көйгөйүңүз дагы чечилет, сурооңуз тандалат деп мен ишендирип кетмекчимин. Биздин теле берүүбүз 3 тараптуу келишимдин негизинде ого чыгат. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбору тарабынан биргеликте даярдалат. Бизден жыйынтык даяр болуп калдыбы? Даяр эле. Анда сөз сиздерге узатам. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей суроолор келип түшүп атат. Анан абдан көп суроо түшүп атат, кезектегидей эле ар дайым. Анан бардык суроолордун баарына эле комиссия мүчөлөрү тандоо кылгысы келет, бирок биз чектөө бар, 2-3 суроо деп. Ошон үчүн квалификациялык юридикалык жардамга алууга укуктуу гана адамдарды аракет кылып атабыз. Себеби дегенде критерийге туш келсе гана, критерийге туш келгенде гана биз мамлекеттик кепилдик берилген юридикалык жардам берүү координациялык борбор аркылуу адвокатты акысыз, камсыз кылып бере алабыз да. Ошол себептен мынакей бүгүнкү суроолордун арасынан биринчи мына тандап
кеткен. Мен Кененбаева Венера дейт, 4 баласы бар екен. 4 баласын тең өзі жалғыз бағат екен, еч бір алимент ала албай жатыптыр. Ақырқы уюлдук номерін айтып қойын, 0750 бірінші. Анан кейінгі мына дағы бір суроо боюнча бұл 11 январда эле жакын арада Улан Кичи микрорайонунда Арсланбек Кубаныч деген жигит жаш кайтыш болгон экен. Ал лифттен лифт замкать этип көкүрөгүн кызып кайтыш болуп калган экен. Ошол себептен анын 5 баласы бар экен да, ошентип эле 5 баласы жетим калыптыр. Эң улуусу 10 жашта экен, кичүүсү 1 эле айлык экен. Ушул суроону тандадык. Акыркы номери 4409. Ушул лифтте кайтыш болгон резонанстуу аял ушул ишкен. Ушул ишти дагы акыр аягына чейин чыгарганга ошо Акыс адвокат передачасы аркылуу тандадык да. Анан комиссия мүчөлөрүнүн атынан айтып койсоңуз жана Үмөтова, сиз дагы бир суроону тандам. Бизге түз эфирден чыккан Үмөтова Бурулкан эже бул неберелери боюнча чалды. Ошондой эле балдардын иши экен бул жерде. Бизге кайрылыңыз, балдар биздин келечегибиз, кайдыгер караган болбойт. Биз сизге толугу менен жардам бергенге аракет кылабыз. Үмүт айым, дагы мен кошумчалагым келип атат. Одиссей машинасын сатып, кызы күйөө баласы экөөтөн каза болуп, тоголок жетим балдарды баккан эже дагы байланышка чыкпадыбы? Ал дагы кайрылса болот сиздерге. Кайрылыңыз. Сиз дагы кайрылыңыз. Дагы кошумча айтып кетким келет. Мынакей бул жерде ошо сиз абдан туура белгилеп кеттиңиз. Абдан туура белгилеп. Ошол суроону да кабыл алалы дедик, бирок негизги 3 суроого кабыл алган менен буларды баягы биз кайрылганга мүмкүнчүлүк берелик. Жана ошондой эле Ысык көлдөн Турдубек деген Акимкан уулу Турдубек деген жигит кайрылып калбадыбы? Ошол жигитти дагы кайрылыңыз. Сиз дагы сөзсүз буюрса ушул суроолорго толук кандуу жооп берип, аягына чейин сопровождение кылганга аракет кылалык. Жок дегенде өз күчүбүз менен мына бул Ысык көлдүкүн чечип бергенге аракет кылалык. Максат мырза, сизде сөз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чынын айтканда суроолор аябай оорчундуу жана мынакей болгондо бизге бир 500дөн ашык суроо келди окшойт WhatsAppка. Анан эми берүүнүн эрежесине ылайык биз 3 суроону тандашыбыз керек. Эми өнөктөштөр менен биз 3 суроо тандадык. Анан калган суроолор боюнча жана ар бир райондордо Акыс адвокат камсыз кылуу борборлору бар. Ошол борборлорго биз жарандарга айтып кететик, ошол жака өзүңүздөр барып кайрылсаңыздар, бекер аксыз юридикалык жактан камсыздоо ишин аткарышат. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып так айтып кетким келет. Мына Мунарага жардам катары суроолордун устарды даярдап, ушул жерде убакытты бекер кетирбей, мүмкүн болчу телепередачадан ушул жерден мына адвокатыбыз бүгүнкү мына кандидат наук мынакей өзү ушундай адамдар келгенде, адвокаттар келгенде суроолорду берип, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жооп алып калсаңыздар да. Анан эми адвокаттар боюнча, ишмердүүлүк боюнча айтып кетким келет. Толук кандуу бул жерде консультациялык гана жардам берилип атат да. Толук кандуу жардам берүү үчүн бүт фактылар менен, мына далилдер менен, аргументтер менен, документтерди карап туруп анан адвокаттар гана ошондо гана толук кандуу аябай жакшы жардам бере алат да. Себеби адвокаттык ишмердүүлүктүн өзүнүн табигаты ошондо. Толук кандуу именно укуктук аргументацияны караш керек. Жана ошондой эле фактологиялык аргументацияны караш керек. Ошонун негизинде гана так маалымат берип, так жакшы жыйынтыктуу, жемиштүү жардам бере алат да. Чоң рахмат. Ар аптанын жума күндөрү кечки саат 8ден 5 мүнөт өткөндө Акысыз адвокат программасын калтырбай көрүп, адвокат менен акысыз камсыз болуңуз. Акысыз адвокат долбоору колго алган ишке сөзсүз мыйзам чегинде чекит коюлат. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Кийинки аптадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.